оппозициялык позицияга өткөндө мен айтып атпайм, мен жана апрель окуяларынын астында эле келип эле кошулуп калдым деп. Албетте Бекназаровдор, Отунбаева, Каптагаев, Текебаевдер мурун эле бир команда болуп оппозицияга өтүшүп, чогуу иштеп жүрүшкөн да. Мен акыркы моментте келип кошулуп калбадымбы? Албетте мен келип командага кошулуп андан кийин биз ошол кезде эң чоң максатыбыз жана Бакиевдин режимин кулатып, жаңы бийликти алып келүү болчу да. Аны ошол эки команда менен иштеп баштаганда иштер Кудайым буйруп мына ийгиликтүү болбодубу. Эл колдоп Бакиев кетти, убактылуу өкмөт бийликке келди. Кийин анан ошо бийликке келип атканда убактылуу өкмөттүн эң чоң максаты бул жаңы келген элдик бийликти бекемдеп, орнотуп калуу, кармап калуу болчу дагы. Анан жана чоң реформаларды баштоо керек болчу. Конституцияны өзгөртүү керек болчу, ал боюнча референдум өткөзүш керек болчу. Аны эми канча айтканыбыз менен ачыгын айтканда бул бир жагынан баягы төңкөрүш формасында болду да, бийлик алмашуучу. Ошондо жаңы келген бийлик органдарынын баарын баягы укуктук талаак алып келип легитимизация кылыш керек болчу. Ошол маанайда мына конституциялык референдум өткөзүп, жаңы конституцияны ишке киргиздик. Анын жаңы конституциянын негизинде убактылуу өкмөт кетип, жаңы техникалык өкмөт Муралиев баштаган келди дагы, алар ошо шайлоону, жогорку кеңештин шайлоосун жакшы өткөрүүгө мындай кам көрүп болгон иш-чараларды өткөрө баштады. Ошол өткөрүлгөн иш-чаралардын негизинде мына жогорку кеңештин шайлоосу ийгиликтүү болду. Анда билесиздер, 5 партия шайлоодон жеңип келип, биринчи Ата журт, андан кийин СДПК, үчүнчү Бабановдун партиясы Республика, анын Атамекен болуп келишпедиби. Вот, ошолор келип жаңы өкмөт түзүлүп, анан кийин премьерликке Атамбаев келди да. Анан эми командага жаңы келгенден кийин эле бул жагат, бул жакпайт деген мен позиция уктум туура эмес болмок. Команда астыга максатты койгондон кийин ошону колдон келишинче турмушка ашырып, жеңишке жетиш керек болчу. Биз астыбызга койгон максаттардын баарын турмушка ашырдык десем мен жаңылышпайт болушум керек негизинен. Бирок кийин жана Атамбаевдин жанагындай мүнөздөрү көрүнүп билине баштаганда мен ошо эле Эмил Саламатовчуга, Роза Сакунага да тамашачынын аралаштырып айтчумун, бул кимди лидер кылып алганбыз, жаңылып калганбыз го депчи. Аны эми Роза Сакун ачык эле айтчу, эми мындан башка бизде баягы тандоо жок болуп калбадыбы. Анан кийин ушуга кадамга барганга мажбур болдук деп. Экинчи анан ал кезде Атамбаев такыр башка адам болчу. Ал мекенчил, аябай патриот, ушу эл үчүн кызмат кылабыз, мамлекетти өнүктүрөбүз, ошон үчүн жаныбызды аябайбыз деп өпкө жүрөгүнүн баарын айткандай чаап эле ушундай жакшы сөздөрдү айтчу дагы. Анан биз ошого да ишендик деп койсом болот болуш керек. Ошондуктан ал баягы биздин ишеничибизди колдонуп алып, өзү бийликке жетип алгандан кийин баягы өзү айткан ажыдаарга айланып калды го деп ойлойм да. Атамбаевдин бийликке келишине, анын жана дегенде премьер болушуна, андан кийин президенттик тандоодо суурулуп чыгышына Роза Сакунанын, Каптагаевдин, анан мен дагы чоң эмгектерим бар деп койсом жаңылбайт болушум керек. Бир эле мисал айтып кетейин. Баягы 10-жылы жогорку кеңештин шайлоосу болгондо, баягы эми конституция боюнча ким кайсы партия жеңип келсе, ошого өкмөттү тандоону, анан кийин көпчүлүктүн коалициясы түзүү сунушталат. Анда эми биринчи орунду Ата журт алды, бирок Роза Сакуна коалицияны түзүүнү, анан жаңы өкмөттү тандоону Ата журтка эмес, экинчи орунду алган СДПК Атамбаевка берди. Анын себептери бар да, анткени Ата журт партиясы биздин ачык эле оппонентибиз болчу, биздин оппозициябыз болчу деп койсок болот. Анан кийин албетте өзүңдүн каршылашың эмес, өзүңдүн жакташыңа бересиң да. Ошондо СДПК Атамбаевка берилди. Анан кийин элдин делесинде ошондо Атамбаев коалициялык көпчүлүктү түзө албай калды, өкмөттү курай албай калды.
Ошондон кийин ошо сүйлөшүүлөрдүн негизинде эч нерсе кыла албай калгандан кийин анан ал уже премьерде болбой кылбай турган ситуация болуп калды дагы, коалиция да колдон чыгып кетип атат болуп калды да. Ошондо Росс акында чакырып мен айткан, ишибиз жакшы болбой калды. Атамбаев коалицияны түзө албай койду да, өкмөт башчысы болбой кала тургандай болуп атат. Кандай кылабыз деп. Анан шарттарын сурасам, анан кийин ал ошо сүйлөшүүлөрдү жүргүзө албай, эмоция калтыртып, кандайдыр майда чүйдаларга илинип алып эле жакшы деңгээлде иш алып бара албай коюптур да, анан кийин мондай ситуацияга кептелип калыптыр. Анан анда кандай кылабыз деп неметкенде, анда экинчи аракетти мен ата журтка эмес, Бабановго берем деди. Анда келиңиз, Бабанов менен сүйлөшөлү дагы. Ал эми жаш эмеспи, келечеги кең, ал премьер эмес, биринчи вице-премьер болсун дагы. Премьерликти кайра Атамбаевга берели. Анан Атамбаев баягы мурунку сүйлөшүлгөн боюнча премьер болсо, кийин президенттик жарышта дагы утуп чыкканга жеңил болот дагы. Анан кийин биз өзүбүздүн баягы революциянын астында койгон максаттарыбызга жетели деди да. Ошондо мына мен өзүм Бабанов менен жекеме жеке сүйлөшүп, бүт баягы курч маселелердин баарын алып, аны макулдашып, анан кийин келип Россакына айттым, Өмүрбек менен сүйлөштүм. Ал макул болду. Премьерликке жулунбайт. Вице-премьер болот дагы, Атамбаев президент болгондон кийин премьер болгонго макул болду деп айтсам, Россакына ишенбей ошол жерден таң калган да. Анан кийин жок, мына болду деп, анан кийин чакырып сүйлөшүп, анан кийин ошо сүйлөшүүлөрдүн негизинде Бабанов экинчи позицияга өтүп, Атамбаев премьер болгон. Эгерде ошондо мен Бабанов менен ийгиликтүү сүйлөшө албасам, Атамбаев премьер болбой калмак дагы, ошо бойдон анын саясий карьерасы ошо менен бүтпөк. Анан бүгүнкү күндө болсо асмандан Кудайдын чүчкүрүгүнөн түшө калгандай болуп, бүт баарын жалгыз өзү жаза эле кыйын болуп, анан калгандарынын баары жанагындай кузгун, сасыткы, эл душманы болгону мени абдан таң калтырат да. Эми мен деле түшүндүм, бүгүнкү күндө анын тегерегиндеги командасы, кеңешчилердин баардыгы аны эми баягы Кудайга теңебесе дагы, баягы пайгамбарга теңеп баарын кылган сиз болбосоңуз эч нерсе болмок эмес. Ошон үчүн тарыхта сиз жалгыз эле калышыңыз керек. Баарын жасаган сиз. Мына 2 революцияны жазадым деп да айтпадыбы? Керек болсо 3-үчүсүн да жазаганга барам, бирок ага мен барамбы барбаймбы дагы деп баягы бүдөмүк баягы неметип койбоду беле. Мына ошонун баарын тиги жанындагылар башын айландырып салгандан кийин бул эмоция калтырып, анын өзүнүн ичинде пайгамбар сезип эле баарын кыйратып салган дегенге өтүп калбадыбы. Ошондуктан мен ойлойм, бул болгон нерсенин баары ачыкка чыгат. Анын ким экенин бүгүнкү күндө коомчулуктагы элибиз да түшүндү. Биз болсо анын баягы бийлик алып келген үзөңгүлөштөрү, жакындары болсо эч эле түшүнгөнбүз. Бирок тилекке каршы баягы жакшы нерсе кылабыз деп атып, Атамбаевге алданып калганыбызды кечирээк түшүнүп калбадыкпы. Бирок убакыт баардыгын ордуна коет. Мына бүгүнкү жасап аткан иштери, бүгүнкү анын ал акыбалы баягы өзү ыргыткан бумерангдын кайра өзүнө кайтып келгенин айгинелеп атат да.